Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Ала То Спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спорт жаңылыктары. Бул жолку чыгарылышыбызда дагы биз ушул күндөрү спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты жөнүндө, ал жактагы кыргыз балбандарынын көрсөтүп жаткан жыйынтыгы тууралуу айтып өтөбүз. Алдыда кененирээк ага чейин каналга жазылып туруңуздар. Бүгүн 19 август күнү мелдештин 4-күнү башталды. Анда килем ортосуна кыздар арасында 5 салмак чембирдигинде күрөш өткөрүү үчүн балбандар көтөрүлдү. Анда 4 салмак бөлүгүндө кыргызстандык 4 кызыбыз дагы өздөрүнүн күрөшүн алып барды. Алгач 53 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Айжан Сабырбек кызы биринчи күрөшүндө белорусиялык Александра Булаваны 8-2 эсептен утуп алса, андан кийин күчтүү делинип жаткан Олтонгуя Чинболт аттуу монголиялык катаандашын 5-4 эсебинде утуп жарым финалга чыга алды. Эми ал финалга чыгуу үчүн Михаэла Самойл аттуу молдовалык катаандашына каршы күрөш өткөрөт. Бул беттеш кечки саат 6:00 башталат. Ал эми калган салмак чембирдигине келсек, 57 кг салмак бөлүгүндө Сезим Жуманазарова күрөш өткөрүп, швециялык катаандашы Флорентин аттуу балбанды утуп алса, экинчи күрөшүндө италиялык Аурора Руссо аттуу балбанга 2-1 эсебинде жеңишти тарттырып жиберди. Ошентип ал жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Анткени менен эгерде Аурора Руссо финалга чыгып кете турган болсо, Сезимде көңүл жубатуучу күрөш өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми 62 кг салмак бөлүгүндө Кыргызстандан Дилназ Сазанова дароо эле чейрек финалда күрөшүн баштады. Ал бул жолу Биргул Солтанова аттуу азербайжандык балбанга кескелип 9-7 эсебинде жеңилип калды. Белгилеп кетүүчү жагдай Дилназ Сазанова беттештин бүтөрүнө болгон 2 секунда калганда гана жеңишти тарттырып жиберди. Ал эми 72 кг салмак бөлүгүндө күрөш алып барган мекендешибиз Нурзат Нуртаева дагы мыкты күрөшүн көрсөттү. Ал биринчи атаандашы румыниялык Изабелла Ротаруну 7-4 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп алганы менен чейрек финалда америкалык Кеннеди Алексис Блейдстен 10-0 эсебинде жеңилүүгө аргасыз болду. Бирок Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү бул дүйнө чемпионатындагы башкы фавориттердин бири. Демек ал финалга чыга турган болсо, Нурзат Нуртаевада али көңүл жубатуучу күрөштү өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушундайча кыргыз балбан кыздары дагы да болсо мыкты деңгээлдеги күрөшүн көрсөтүүдө. Биз Айжан Сабырбек кызына түштөн кийин тагыраагы 6:00 ийгилик каалап, анын жеңиштен күбөрмандык кылып турабыз. Ал эми кечээ күнү 55 кг салмак чембирдигинде финалга чыккан мекендешибиз Кальмира Билимбек кызы дагы кечки бөлүктө тагыраагы 7ден кийин өзүнүн алтын байге үчүн күрөшүн өткөрүү үчүн килем ортосуна көтөрүлөт. Анын жыйынтыгы жөнүндө дагы алдыңкы убакыттарда сиздерге айтып турууга убада беребиз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.